адам укугунун маселеси. Ош шаарында жеке маалыматтарды коргоо жана кибер коопсуздук багытында 2 күндүк окутуу өтүп жатат. Буга жарандар арасында шылуундардын кылтагына илинип, алданып калган фактылар көбөйгөндүгү себеп болгон. Азыркы учурда көптөгөн көйгөйлөр бар. Мисалы, өздөрүнүн акчаларын же өздөрүнүн кандай бир мүлктөрүн жоготкон адамдар кайрылат. Алар милицияга же ГКНБга кайрылып атышат азыр. Мисалы, өздөрүнүн банктагы кандай бир счетторун текшериш керек деп ошондой маалымат келет. Ошондо алар билбей эле, туура эле такпы бул маалымат текшербей, ошону текшере турган жолдорун дагы билбей, алар ошол учурларда өздөрүнүн акчаларын берип коюшкан бар. Уюштуруучулар аталган тема учурда актуалдуу болуп жаткандыгын белгилешти. Сценарий тармагы өнүккөн заманда интернет аркылуу колдонуучулардын жеке маалыматтарын уурдап, аны өз кызыкчылыгы үчүн иштеткендер арбын. Көбүнчө мындай кырдаалга пенсия курагындагы жарандар кабылышат. Карыя адамдарга, пенсия алган адамдарга жана айымдар, пособие алган айымдар дагы жабыркаган адамдар бар. Ушул группалардын арасында өздөрүнүн жана пособиясын алып аткан учурда кандай бир силердин счетуңарда ушундай акча бар экен, аны алыш үчүн ушунча акча төлөшүңөр керек деп, ушунча акчаны кошумча бере калгандар бар да. Адамдын жана жарандын укуктарынын Катышуучулар чын эле корголбогон жеке маалыматтарынын айынан жабыркаган тааныштары же жакындары бар экендигин айтышты. Маалымдалгандай, көбүнчө купуя маалыматтарды алган соң акча талап кылуу, банктык карталардан ири суммадагы каражат алып койгон учурлар кездешет. Данныйларды мыйзам бизде кантип коргойт? Ага карата адамдар мамилени кантип өзүнө карата өзгөрүш керек экен? Анан жеке өзүмдүн, мисалы үчүн мен өзүмдүн деле жеке маалыматымды коргош үчүн кандай билимдин деңгээлине ээ болушум керек экен? Ошол боюнча маалыматтарды толук алабыз деген үмүттөмүн. Бул цифровая гигиена деп өзү эле айтып турат, кибер гигиена деп өзү эле айтып турат. Күнүмдүк жашоодо колдонгон эле биздин өзүбүздүн личный гигиенада эле биз интернет айдыңында же болбосо ушу цифровой платформада биз өзүбүздүн немебизди тазалап турушубуз керек экен. Паролдорду жаңылап же болбосо отрывке биз издеген интернет айдыңдарынан издеген нерселерди кайра тазалап, ушу Эске салсак, бул окутууга Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынан жарандар келишкен. Алдыда өлкөнүн башка аймактарында өткөрүлөт. базасы болуп эсептелет. Сыймук Марат уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары. Жеке маалыматтарды